Саламатсыңарбы балдар. Адаттагыдай эле биология предмети боюнча лабораториялык практикалык сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн балдар биологиянын дагы бир тармагы болгон генетика илимин билип кетмекчибиз. Башкача айтканда, бүгүнкү сабагыбызда генетика илими жана анын өнүгүү тарыхы, генетикалык маселелерди бүгүнкү сабактын жүрүшүндө билип кетмекчибиз. Алгач генетика илими эмнени окутуп үйрөтөт балдар? Генетика бул организмдердин тукум куучулук жана өзгөргүчтүгүн окутуп үйрөтүүчү илим. Башкача айтканда, тукум куучулук белгилерди, өзгөргүчтүктөрдү окутуп үйрөтүүчү илим бул генетика илими болуп саналат. Биз бүгүнкү сабакта ушул генетика илимин толук карапмакчыбыз. Генетика илиминде бир канча окумуштуулар салым кошуп кетишкен. Ушул окумуштуулардын дагы ишмердүүлүгүн бүгүнкү сабактын жүрүшүндө билип кетмекчибиз. Генетика илиминде генетиканын илим болуп калыптанышында чех окумуштуусу Грегор Йоган Менделдин салымы чоң десек болот. Себеби бул окумуштуу көптөгөн тажрыйбаларды жүргүзүп, генетика илимине салым кошуп кеткен. Башкача айтканда, бул окумуштуунун ошол көзү тирүүсүндө изилдеген изилдөөлөрү ошол учурда бааланбаса дагы, бирок кийинчерээк бул окумуштуунун изилдөөлөрүн кайрадан карап чыгып, ушул окумуштуунун изилдегени туура экенин аныктап чыккан жана илимде менделизм деген окууну киргизген. Бул генетика илиминде Мендел кандай тажрыйбалар жүргүзгөн? Бул негизинен Мендел, Грегор Мендел, негизинен бул чех окумуштуусу болуп саналат. 1822 жылы 20-июлда жарык дүйнөгө келген. Бул өзү монах болгон, башкача айтканда чиркөөдө кызмат кылган, өмүр бою ошол жерде жашаган адам болгон. Ал өзүнүн тажрыйбасында бир канча бурчактарга эксперимент жүргүзүп, ошо генетиканын 1-2, 3-үчү закондорун негиздеп кеткен. Андан сырткары ошол 1855-1865 жылы бир канча тажрыйбаларды жүргүзүп, Бурнодо табияттануучулардын коомунда өзүнүн докладын окуп чыккан. Силер экрандан азыр ошол чех окумуштуусу Грегор Менделдин жашаган чиркөөсүн көрүп турасыңар. Ушул чиркөөдө ал өмүр бою кызмат кылган жана ошол жерде бир канча тажрыйбаларды жүргүзүп, ошол жерде иштеген десек болот. Организмдердин тукум куучулук программасына токтоло турган болсок, балдар, биздеги тукум куучулук маалыматтар баардыгы клеткада жайгашкан. Клетка баардык түр организмдердин элементардык бирдиги десек болот. Ушул клетканын борборунда ядро жайгашкан. Ушул ядронун ичинде биздеги тукум куучулук маалыматтарды алып жүрүүчү ген жайгашкан десек болот. Ошол ген хромосомада жайгашкан. Ошол хромосомада ДНК бар. Ошол ДНКнын бир участогу ген болуп саналат. Башкача айтканда, балдар, ошондо биздеги тукум куучулук маалыматтар бар клетканын ядросунда, ядронун ичинде хромосомада, хромосоманын ичинде ДНКда ген жайгашкан десек болот. Ошентип бизде тукум куучулук маалыматтын баары аныкталган соң, белоктун биосинтези башталат. Башкача айтканда, белок бул түр организмдердин негизин түзүп турат. Башкача айтканда, биз жок турган белок бул башкы негизги деген түшүндүрөт. Ушул тукум куучулук молекулярдык биологиялык деңгээлде ишке ашкан соң, белок организмди куруп баштайт. Эми балдар, биз генетика илиминдеги негизги түшүнүктөрдү билип кетели. Генетика илиминде бир канча негизги түшүнүктөр бар. Ошол түшүнүктөрдү биз билип алсак, биз генетика илими эсеп чыгарып атканда, генетика илимин окуп билип атканда кыйналбайбыз. Силер экрандан, балдар, генетика илиминдеги негизги түшүнүктөрдү көрүп турасыңар. Бул жерден силер эң биринчи эле негизги термин бул гомологиялык хромосомалар дейт. Гомологиялык хромосомалар бул эмнени түшүндүрөт? Ар кандай сапаттагы бир генге ээ болгон организм. Башкача айтканда, карама каршы белгилерди арып жүрүүчүлөр гетерозиготалар деп аталат.
Ал эми гомологиялык хромосомалар бул окшош хромосомалар болуп эсептелет. Андан сырткары ген деген түшүнүктү көрүп турасыңар. Мен жаңы айтып кеттим, ген бул белгилердин өнүгүшүн аныктоочу, тукум куучулуктун материалдык негизи, башкача айтканда ДНКнын бир участогу ген болуп саналат. Аллелдик гендер бул окшош гендер. Гетерозигота бул гомологиялык хромосомаларда ар кандай сапаттагы бир генге ээ болгон организм. Башкача айтканда карама каршы белгилерди алып жүрүүчүлөр бул гетерозигота болсо, ал эми гомозигота болсо бул окшош бирдей генге ээ болгон гомологиялык хромосомалар десек болот. Андан сырткары генотип деген балдар бул баардык тукум куучулук белгилеринин биримдиги. Эки ата-энеден алынган организмдин гендери генотип деп аталат. Ал эми организмдин жекече өнүгүү процессинде көрүнгөн ички жана тышкы белгилердин биримдиги бул фенотип деп аталат. Андан сырткары балдар дагы генетикада негизги түшүнүктөр бар, аны экрандан көрүп турасыңар. Бул гибридологиялык метод. Бул гибридологиялык метод генетика илиминде кеңири колдонулган метод десек болот. Ушул методдун жардамы аркасында белгилери бул ыкманын негизинде белгилери боюнча айырмаланышкан организмдерди аргындаштыруу жүрөт. Моногибридтик аргындаштыруу бул Мендель эң биринчи ыкмасында ушу моногибридтик аргындаштыруу ыкмасын жүргүзгөн. Моно деген сөз жалгыз дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда организмдин жалгыз белгисине карап аргындаштыруу бул моногибридтик аргындаштыруу деп аталат. Андан сырткары таза муун деген түшүнүк бар, өзү айтып атат. Таза кандуулар десек болот. Башкача айтканда белгисинде эч кандай ата-энелик белгисинде, тукум куучулук белгисинде башка ген аралашпаса, анда бул таза муун болуп эсептелет. Гибрид бул эки таза линиядан аргындаштыруудан алынган организмдер гибрид деп аталат. Андан сырткары дагы бир негизги методдор бар. Бул доминанттуу белги жана рецессивдүү белги деген. Доминанттуу деген сөз, доминантус деген сөздөн келип чыгат. Бул үстөмдүк кылуу дегенди түшүндүрсө, ал эми рецессивдүү белги бул артка чегинүү дегенди түшүндүрөт. Ошентип балдар биз генетика илиминдеги негизги түшүнүктөрдү билип кеттик. Ушул негизги түшүнүктөр генетика илимин окуп атканда аябагандай керек болот. Андан сырткары балдар ушу генетика илиминде дагы бир негизги символдор бар. Ушул эсеп чыгарып атканда генетика илиминде ушул символдорду колдонуп биз эсеп чыгарабыз. Силер экрандан бир канча генетика илиминдеги негизги символдорду көрүп турасыңар. Анда ошол символдордун ар бирөөсүнө токтолуп кетели. Бул жерден экрандан балдар силер эң биринчи белги бул эркек организм дегенди түшүндүрөт. Бул белги балдар генетика илиминде марштын калканы же найзасы дегенди түшүндүрөт. Андан сырткаркы белги бул ургаачы организмдин белгиси, ушундай белги менен белгиленет. Бул марштын кол күзгүсү деп аталат. Андан сырткары parents деген сөз бул ата-эне. Ата-энесинин белгиси parents болуп эсептелет. X деген белги бул аргындаштыруу дегенди түшүндүрсө, ал эми F1, F2 бул биринчи, экинчи муундагы алынган гибридтер болуп саналат. Андан сырткаркы чоң латын тамгасы менен белгиленген A, V, S жана башкалар, булар чоң тамга менен белгиленсе, бул доминанттуу белгини алып жүргөн ген болуп саналат. Андан сырткары кичинекей тамга менен белгилене турган болсо, бул рецессивдүү белгини алып жүргөн ген болуп саналат. Ал эми чоң А, чоң В, эки белги, эки тамганы алып жүрө турган болсо, бул гомозиготалуу доминанттуу белги дегенди түшүндүрөт. Андан сырткары кичинекей А, кичинекей Б, кичинекей С эки тамга менен белгилене турган болсо, бул гомозиготалуу рецессивдүү белги дегенди түшүндүрөт. Генотип дегенде. Ал эми чоң А, кичинекей А, чоң Б, кичинекей Б деген белги бул гетерозиготалуу генотип болуп эсептелет. Ошентип балдар биз генетика илиминдеги негизги
түшүнүктөр, башкача айтканда негизги терминдер, анан негизги символдорду билип кеттик. Ушул белгилерди колдонуп биз балдар ушу Менделдин биринчи, экинчи законун бүгүнкү сабактын жүрүшүндө билип кетмекчибиз. Биз балдар азыркы айтылып кеткен Менделдин закондоруна токтолуп кетели. Мендел эмне тажрыйба жүргүзгөн? Бул Грегор Мендел өзү жашаган чиркөөдө бир канча бурчактарга эксперимент тажрыйба жүргүзүп көргөн. Ошо тажрыйбалар жүргүзүп көрүүнүн натыйжасында өзүнүн закондорун ачып кеткен. Азыр ошол закондоруна токтолуп кетели. Ал үчүн биз буга чейинки алган билимибизге таяналы. Биз негизги символдорду билебиз, анан негизги терминдерди билебиз. Ошол негизги символдор жана негизги терминдерди дагы азыр сабакта колдонобуз. Бул parents деген сөз, P деген сөз бул ата энеси дегенди түшүндүрөт. Мендел эң биринчи тажрыйбасында буурчактарга эксперимент кылып жүргүзүп көргөн. Башкача айтканда Мендел бул Мендел сары бурчак менен жашыл бурчакты аргындаштырган биринчи муунда. Мынакей, сары бурчак менен жашыл бурчакты Мендел аргындаштырган. Бул parents деген сөз, ата энеси деген сөз, X деген сөз бул аргындаштыруу дегенди түшүндүрөт. Эми F1'де кандай муун келип чыккан? Бул чоң тамга сары бурчак биз чоң тамга менен белгилеп атабыз. Чоң тамга биз билебиз доминанттуу белги экенин. Чоң тамга дайыма кичинекей жашыл белгинин үстүнөн үстөмдүк кылгандагы F1'де жалаң ошондо чоң А, мынакей кичинекей А, чоң А, кичинекей А деген белги пайда болуп атат. Башкача айтканда F1'де жалаң сары бурчак алынып атат. Мынакей сары бурчак. F1'де жалаң сары бурчак алынып атат дагы. Анан Мендел эмне кылган? Андан ары ойлонуп, эмне үчүн биринчи муунда жалаң сары бурчак алынып калды деп биринчи законун ачып атат. Менделдин биринчи закону бул биринчи муундун бирдейлиги деген закон. Башкача айтканда биринчи муунда жалаң сары бурчак алынып калгандыктан биринчи муундун бирдейлиги деген закон ачып кеткен. Андан ары Мендел эмне кылган? Ушул алынган сары бурчактары андан ары дагы аргындаштырып көргөн. Башкача айтканда F1'де алынган бурчакты мынакей чоң А менен кичинекей Аны дагы эле ошондо алынган бурчакка аргындаштыруу жүргүзүп көрөт. Натыйжада эмне болот? Натыйжада белгилердин ажыроосун байкаган. Мынакей белгилердин ажыроосу байкалып атат. Бул жерде F2'де белгилердин ажыроосу байкалат. Чоң А бири-бирине кайчылаштырып жүргүзө турган болсок, чоң А, кичинекей А. Кичинекей А чоң А деп атат. Бул жерде чоң Анын белгиси биз дайыма айтабыз, бул доминанттуу белги болгондуктан чоң тамга биринчи жазылат. Андан сырткары кичинекей А. Мынакей. Бул жерде силер көргөндөй эле 4 белгинин пайда болгонун көрсөңөр болот. Бул жерде бир гомозиготалуу доминанттуу белгини байкап атасыңар. Андан сырткары 2 гетерозиготалуу доминанттуу белгини байкап турган болсоңор, ал эми бул жерде кичинекей А кичинекей болуп атат. Бул жерде гомозиготалуу ресессивдүү белги пайда болуп атат. Башкача айтканда фенотип катышын ала турган болсок, 1, 2, 1 белгиге ээ болуп атат. Генотиптик катышы 1, 2, 1ге боло турган болсо, мынакей бул генотибине жазып койгула, генотип. Ал эми фенотиби 3, 1 катышка ээ болот. Башкача айтканда бул жерде 3 сары бурчак, 1 жашыл бурчак алынып атат. Бул фенотиби боюнча. Ошентип Менделдин экинчи закону балдар белгилердин ажыроосу, башкача айтканда ажыроо законун ачып кеткен. Бул жерде чын эле байкагандай белгилердин ажыраганын билсек болот.
Ошентип Мендель бул биринчиси Менделдин F1'де бул жерде жалаң сары бурчак алынган биринчи муунда. Ал эми кийинкисинде F2'де белгилердин ажыроосу жүргөн. Ошентип Мендель эки законду ушинтип ачып кеткен. Ошентип балдар бүгүнкү сабактан биз генетика илими жана анын өнүгүшү, генетика илиминдеги негизги түшүнүктөр жана негизги символдор, Мендельдин биринчи, экинчи законун билип кеттик. Келерки сабакта балдар биз ушу Мендельдин дагы бир генетика илиминдеги салымы бул дигибриттик аргындаштыруусун билип кетмекчибиз. Анда келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.